Кыргыздын ыйыгы жараткан. Дүйнөдө ыйыгы жок бир да эл, улут, коом, жамаат жок. Алардын илим билими, жазуу сызуусу, өнүккөн маданий жетишкендиктери болушу мүмкүн. Бирок карманган ишенимдеринин, кастарлаган окууларынын, тутунган диндеринин баары акыры келип, жараткандын чексиз улуу кудуретин, ченемсиз албан касиетин таанып, анын баардыгына жана бирлигине, актыгына жана адилдигине, айкөлдүгүнө жана аруулугуна, мээримдүүлүгүнө жана кечиримдүүлүгүнө байланбай койбойт. Кыргыздар да жараткан Кудай Алла Таала, Теңир деген сөз аркылуу кудурети теңдешсиз, айкөлдүгү ченемсиз, ай аламдын ээсин, бар бирликтин башкаруучусун түшүнөт. Жараткан өзүнүн 99 ыйык ысмында сыпаттагандай: мээримдүү, кайрымдуу, адилет, акылман, акыйкат, айкөл, боорукер, ишенимдүү, сабырдуу, кечиримдүү, билүүчү, угуучу, көрүүчү, көзөмөлдөөчү, жазалоочу, колдоочу, туура жол көрсөтүүчү, улуу кудурети бүткүл адамзатын башкарып, энчилери пайгамбарлар аркылуу өз буйругун ишке ашырып турат. Кудайды көзүң менен көрбөсөң да көкүрөгүң менен тааны. Көрбөйт деп ууру кылба, укпайт деп ушук айтпа. Булар жараткандын жаңылбас эрк чечимин, орноткон мыйзамдарын так аткарууга, жашоо турмушун утурумдуу эрежелерге эмес, уңгулуу, салттуу, асыл нарктарга журулуштуруп уюштурулган кемеңгер элдин кеңири, дүйнө таанымын айгагы. Андыктан элибиз өзүнүн тарыхый узак жолунда тутунган туу ишенимдерин ушул ыйык түшүнүктөргө уютуп, кут деген сөздү кадырлап, Кудайдын өзүн кастарлап, тең деген сөздү урматтап, Теңирдин өзүн сыйлайт. Ак деген сөздү аздектеп, Алланын өзүн ардактайт. Жар деген сөздү ызаттап, жараткандын өзүн барктайт. Жаратканды ыйык катары кабылдоонун рухий негиздеринин бири анын эч кимге, эч нерсеге көз карандуу эместигин жана адам жасатын эле эмес, анын жанында өзү каалагандай жаратуучулук касиетин таанууда турат. Ыйык китептерде мындай деп айтылат: жараткан ай ааламдын баарын жасап, күн, түндү бөлгөндөн кийин 6-чы күн дегенде адамды жаратты. Болгондо да чак түштө, жөнөкөй эмес, кызыл топурактан, болгондо да өз түс бөлүнө окшоштуруп, өз касиетиндеги кудурет берди. Адамга баардык нерсеге бийлик жүргүз деп, алардын атын үйрөттү, жанына түгөй тартуулады, атүгүл периштелердин ага баш ийдирди. Андан баш тарткан шайтан жерге кубаланды, айттың. Андан соң жараткандын эмес, шайтандын тилине кирип, анын каарына калып, түгөйлөр да жерге кубаланды. Булар эмненин шоораты? Эл өзүнүн бүтүн дүйнө тууралуу, фундаменталдуу, глобалдуу, гуманисттик дүйнө таанымында жараткан, жаратылыш жаран, иерархиялык тутумун иштеп чыккан. Бул түшүнүктөрдүн уңгусун жар деген сөз түзөт. Ал биринчи түгөй, аял же эркек. Экинчи бөлүнүп калган жер. Үчүнчү бөлүү, ажыратуу деген маанилерди билдирип, жаралуу дайым жарылуу, көз жаруу, биригүү, ажыроо, өнүгүү бөлүнүү менен коштоло тургандыгын туюнтуп турат. Иштин башы ишемби, ал эми чак түш мезгил менен мейкиндик ажырап, акыйкат айкын болгон маал өзүнө турпатташ жанды жаратууга чечимин жараткан дал ушул учурда кабыл алды. Ал адамдын жасатын жандуу, жансыз жаратылыштын насиби да болгон кызыл жетилген бышкан топурактан бөлүп алды. Ошол күндөн ушул күн маркумдун мүзөрүнө ташталган же алыскы сапарга түйүп алган бир уч топурак өлүм менен өмүрдү, адам менен мекенди, ден менен жанды, данакерлигин көпүрө үндөтүп, адамга күбө дем, күч кубат берип келет. Анан жараткан адамга жан салып, өзөндөгү асыл касиеттерди, эркиндикти, мээримдүүлүктү, кечиримдүүлүктү, айкөлдүүлүктү, адилеттүүлүктү ыроолоду. Жакшылык жамандыкты айыра таануу, уят сыйытты билүү, ыйман инсапты сактоо, башканы өзүндөй көрө билүү жөндөмүн берди. Аны эч ким жана эч нерсе акыл да, сезим да, байлык да, бийлик да көз каранды,
кул кыла албас касиет тартуулады. Аны сынаш үчүн ар түрдүү эл, коом, өң түс, аял эркек, бай кедей кылып койду. Анан адам ушул үмүт тилектер ишенимди аңдай, актай алдыбы? Чындыгында бүгүн адамды жараткандын бул адилет ишенимине арзуудан өткөн асыл максат жок. Анда жараткан күткөндөй адам болуудан башка арга жок. Сабыр Иптар уулу, Кыргыз жан дүйнөсү.